Mıydamızda yazılgan. Birlik bu birlik. Өлкөнүн жетекчиси өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, мен билип аткан чындык. Азыр айтылбаса өйдөгө, ылдыйга, аркыга, беркиге бүгүн кол коюп алып, кайра колубузду артка тартып алып, бирөө менен барып жеңишинен сүйлөшүп алып, өзүбүздүн ишибизди бүтүрүп алып, өкмөткө барып дагы башка иштерди бүтүрүп алып, жүрө берсек, мамлекеттин кызыкчылыгы, улуттун, кыргыздын кызыкчылыгын ким карайт? Мына мен бул жердеги комитет төрагаларына айтаар элем. Жеке көзүңөргө сайып айтып коеюн. Урматтуу агам Талант Узакбаев, сиз жетөгүздүн кулунусуз. Ошол жерде кумтөрдү, непосредственно кумтөрдүн келтирип аткан зыян урган элдин кулунусуз. Бирок сиз бүгүн элге каршы чечим чыгарып атасыз. Исхак Пирматов, сен дагы урматтуу иним, Ала Бука чаткалдагы кумтөрдүн казган кенине, то есть алтын казгандардын, кен казгандардын эсебинен канча элдер Ала Букалык чаткалдыктар 10 жылдап, 20 жылдап ыйлап келатат. Ошолорду өз көзүң менен көрүп келе жатасың. Үчүн мындай комитеттин чечимине кол коесуңар. Мен урматтуу коллегаларыма ошолорго суранып айтып атамын. Силер туура эмес кылып атасыңар деп. Мына комиссиянын чечимин биз колдошубуз керек, урматтуу туугандар. Бүгүн биз эгерде комиссиянын чечимин колдобой турган болсок, анда кыргыз элибиз, журтубуз өзү келип чечип берет бул маселени. Биз кумтөрдү мафиялык, коррупция аралашкан компания деп айттыкпы? Мына ушуну аягына чейин чыгарышыбыз керек. Аягына чыгарбасак болбойт, урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар. Мен силерден суранып кетемин. Сиздер айтып атасыздар, өкмөткө тапшырма берели, ошолор комиссия иштеп чыгып, бүт баарын аныктап, анан биздин алдыбызга 1-октябрда келип отчет берсин деп. Бул деген сөз эч ким эч убакта мындай комиссия түзүп иштебейт. Эмне үчүн? Себеби өкмөт башында тургандар өзүлөрү ушу кумтөргө белчесинен батып алган. Мисалы 2009 жылдын 15 декабрында Данияр Үсөнов Кумтөр Голд компания менен Кумтөр Оперейтинг компаниянын 1 миллиард 359 миллион сом налогун списать этип атат. Төлөбөй эле койгула силер деп атат. А ошого документ даярдагандар бүгүнкү күндө өкмөт башында отурат. Биринчи вице-премьер-министр болуп мына Аалы Карашев ушул жерде отурат. Мынакей колу туура муну списать этсек боло берет деп. Налоговыйдын убактылуу баягы временно исполняющий обязанности председателя налоговой службы Эшенкулов берип атат. Макулмун боло берет деп. Жапаров Акылбек Үсөнбекович мен макулмун деп атат. Калимбетова макулмун деп атат. Аалы Карашев кол коюп атат. Макулмун ушуну списать этели деп атат. Эмне биздин бюджетине Швейцария болуп кеттиби? Заместитель министра финансов Кожошев берип атат. Тоже макулмун деп. Статс-секретарь Минюста в то время Аида Салянова берип атат. Макул деп. Жана башкалар 1 миллиард 359 миллион сомду списать этип атат. Анан сиздер ушуларга алып барып туруп кайра комиссияны берели деп атасыздар. Ушулар иликтеп чыксын деп. Ошон үчүн комиссия каршы биринчи комиссиянын сунушун коюңуз. Урматтуу депутаттар, мөңгүлөргө ошончо Кумтөр элге өтсүн дегенде каршы добуш бергендер: Исаев Канатбек Кедейканович, Абдикеримов Шаршембек Шайлобекович, Дыйканбаев Курманбек Сапарбаевич, Бокоев Кенжебек Сатымкулович, Зулпкаров Төрөбай Закирович, Сабиров Максат Есенович, Султанбекова Чолпон Алыевна, Иманалиев Канбек Хапашевич, Узакбаев Талант Макишевич, Ниязалиева Дамира Абазганова, Турсунбеков Чыныбай Акунович, Салымбеков Мамытбай Маткабылович, Султанов Акылбек Шакирович, Тербишалиев Данияр Өмүрзакович, Туманов Токтогул Туманович, Исаков Эсенгул Байдалиевич, Нышанов Сайдулла Канболотович, Иманкожоева Эркүнгүл Бекбачаевна, Жамгырчиева Гүлнара Оморовна, Мадеминов Мурадыл Ганиевич, Алымбеков Замирбек Маданбекович, Жоошбаев Заирбек Сулайманович, Исаев Жусувалы Калматович, Кыдралиева Ыргал Карымшаковна, Кадыров Бахтияр Сабыржанович, Арипов Назаралы Турдалиевич, Бегматов Абдыжапар Гапырович,
Одунов Эльмурат Абдуллаевич, Осмонов Малик Калылович, Режевалиев Абдумиталип Мамат Асанович, Бекпаев Замир Исакович, Бекешев Дастан Далабаевич, Досалиев Акуналы Атмырзаевич, Маматов Абдумухтар Маматович, Жиенбеков Раушан Бабырович, Кочкарова Эрстина, Маматов Бахтугул Арстанович, Гусаров Игорь Константинович, Осурбеков Курманбек Касымбекович, Орозбаев Мамат Орозбаевич, Сакебаев Эркин Абдышевич, Галина Скрипкина, Домашенко Олег Леонидович, Кнопкасын баспай койгондор: Кутушев Абдыманап, Текебаев Өмүрбек Черкешевич, Батырбеков Алмаз Батырбекович, Пирматов Исхак Айтбаевич, Сулайманов Алтынбек Турдубаевич, Төрөбаев Бакыт Эргешевич, Артыков Анвар Артыкович, Жетигенов Бакыт Жеңишбекович, Калматов Анарбек Баратович, Кулов Фелгис Шаршембаевич, Маматалиев Абдрахман Мадакимович, Мамытов Токон Болотбекович, Иманалиева Эльмира Сансызбаевна, Абдрахманов Өмүрбек, Алымбеков Эркинбек Жумабаевич, Ташболот Балтабаев, Наталья Никитенко, Гулясал Садырбаева, Жомарт Сапарбаев, Ася Сасыкбаева, Болот Черняз, Алымбеков Нурбек Карович, Акназарова Роза Корчубековна. Трагедиясы болгон. 98-жылы Барыскон айылына көлгө сианид кулаган 2 тонна сианид. Ошондо ошол айылдын элин толугу менен 15 күнгө Чолпон Атага көчүрүп келген. Эл айылдын эли кырылып калмак эгерде ошол жерде суу иче берип жашай бергенде. Сууну тазалап, хлорлоп, баарын агызып бүткөндөн кийин 15 күндөн кийин кайра көчүрүп барышкан. Бул факт 98-жылы. Ошондон улам 2003-жылдан баштап мен Кумтөр боюнча изилдөөнү жүргүзүп баштадым. Ал убакта мен жөнөкөй гана жаран элем. Кандайдыр жол менен Кумтөргө бардым. Видео материалдарга тартып келдим. Муну дагы бир айдын ар жак бер жагында басат. Андан ары дагы бир 500 метр жерде хвостохранилище турат. Хвостохранилищенин тереңдиги 35 метр. Көлөмү 360 гектар жерди ээлейт. Тереңдиги 35 метр, жалпы аянты 360 гектар жерди ээлейт. 100 миллион тонна сианид жатат. 100 миллион тонна сианид жатат бул жерде. Барысконго 2 тонна сианид куюлганда эл кырылып калабыздаган, өлгөн кишилер да болгон, аны да жашырышкан. Видео материалдар бар иште, ошондон эгер кызыктырса сиздерди карасаңыздар болот, ошол жерде табасыздар. Көздөрү агып түшүп калган кишилер болгон, арыктагы сууга жууна коюп. Мына алды гезиттин ортосун ачсаңыздар ошол жерде турат. Аны да жашырган бийлик бизде. 5 күндүн ичинде бир топ депутаттардын, бардыгын эмес, мен бардыгына баягы күнөөкөр болбойм, бир топ депутаттарды сатып алышты ачыгында айтканда. 27-сине добуш бергенде 22-си, 20-сы 22 июнь күнү жанымды берем, кыргыз үчүн өлүп берем дегенде, мына гезитте да жүрөт, кээ бирөөнү азыр эле окудук. Кыргыз үчүн мен өлүп берем деп укмуш сөздөрдү сүйлөп атат. Ошолор 180 градуска бурулуп 27-си күнү против добуш берди.